Balamdı çoğaltı oturan bir yerdeş. Boğuz yaşayınca men yaşayıp bir tek günüm ayaktan çıkan günde deleme jön turbayım, jön koyup koybayım bulardı soğuk yaşatmayım. Daytın ulu gününde şunday kıldı meni. Balam iyle otatacak da papayla papa kaçan gelet papam sağındım de iyle oturat bolmasa. Gün görsetmeyim barıyor meni, yaşatmayım barıyor. Uşunca kaç yetkenden keyin. Günü bütünü taap turup muzdap ketmememin barıyor. Salam dostlar, sizler менен мен Азаке Элуксун YouTube kanalı. Тугандар, бүгүнкү чыгарылыштын карманы өзүнүн жолдошунан токмок жеп калган келин жөнүндө болмокчу. Биз азыр Кант шаарынын больницасына келип турабыз. Азыр бул келин ушул жакта экен. Анан бул келин түн ичинде ошол РОВДга арызын жазып бериптир, ошо жолдошу тууралуу. Жолдошум мени ушинтип сабап койгон, уруп койгон деп. Анан кыскасы эч кандай чаралар көрүнбөй жатыптыр. Азыр ошол боюнча толук жагдайын билип бергенге аракет жасайбыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар, каналдан четтебей. Комментарияңыздарды жазып, лайктан басып коюп туруңуздар. Köyüm 1996-жылкы, өзүм 94-жылкымын. 5-6 жылдан бери жашап жүргөнбүз. Аны деле ата-энеме эле айтып элет, пока эми экөөбүздүн жашообуз жакшы боло албай аткандан эч кимге айтпай туралы деп элем. Баягы жаман болсо да ата-эне күйөт да балабыз үчүн. Ушат да. Ошол себептен эле туугандарга пока күйөөгө тийдим деп айта албай эле атканбыз. Ата-энеси туңган болгон үчүн мунун ата-энеси атасы каршы болуп жүрдү далайга чейин. Биз ошого карабастан кайра эле жашап алып аттык, Анан былтыр дагы кичине таарынышканыбыздан үйгө барып, үйдө жатып эме кылгам, ата-энеме чыгарып айттым ачыгын деп. Анан кайра сүйгөн адам менен бирге болоюн деп кайра балабыз ыйлап аткандан коем бир семьялуу болгондон кийин кечиришип жашайлы деп ата-энем айткан сөзүнө карабастан кайра эле кечирип келип алдым да. Жаңы жылда эле барып колумду ата-энемден сурап, кечирим сурап алдынан өтүп кеткен бир тууганымдын алдынан. Кечиргиле, мен күйөөм болгон үчүн жашайм дедим, болбой эле келип алгам. Алардын айткан сөздөрүнө карабастан бардыгына против чыгып туруп, экөөбүз келип алгандан кийин кичине дагы таарыныштык. Ортодо бала аркылуу уруштук экөөбүз кайра эле. Эмне бала боюнча урушуп кеткен? Быйыл 4 жашка чыгат да балам, ошону кенеди сахардын үстүнө топурак салып ойноп койгон экен. Аны алып оозуна тыгып сабап жедиртип атат кайра. Мен эмне сага мусордон таап келдимби, мен эмне жыргаганыман төмөтүп атамбы деп семейный кичине майда чүйдө уруштар боло берет го. Ошондон ушундай болду. Анан балам сабап атса мен карап тура алган жокмун. Эми макул, сен жакшы, мен жакшы деп кайра баламды ата-энем алып барып берип келип кайра жашайын деп ойлогом. Бул ошондо экинчи турмушуңузбу? Бул экинчи турмушум. Берки балаңыз? Аябай эле сүйөм, сенсиз жашай албайм деп мамамдарга канча тревожить эткен күндөр болду. Мен келбейм деп коркуткан күндөрүндө. Анан макул, эми ушунча кылып аткандан кийин деп айнып чакыргандан келсем, ойношуп мен ойноп телефондорун өчүрүп салып тосуп алганга жараган жок. Ошол момент мен баламды жоготуп аткам. Ушул күйөөмдүн баласы болчу, 2 айлык. Менин балам эмес дегенден ошо ойлонуп атып, стресске түшүп, ошо баламды жоготтум. Мен дагы 2 айлык. Ал менин балам эмес деп ишенбей атат ошону. Демек, сиздин боюңузда бар болуп турса, Ооба. балам эмес. Ооба, менин балам. Келгенсиң деп басым жасап атабы? Ошентип турганан мен келмекмин деп эмне болуп атасың, бирибизди сүйгөндөн кийин кечиришип жашабакпыз деп эмне болду демекчи болбой эле көзгө уруп иди, тепкилеп иди. Бул чагымда көк ала болуп
içine бар eкен desem de. Kuruşan urganday эле urgulap saldı meni. Tüyünisine boluşa koyup. Algыс kaydında paydalana kaldı. Atamdı sen öldürdün deydi al oturup alдағы. Жөн турган жерден 6 iş otat. Atamın ölümüne sen gün ölüsün deydi. Atası ölse үйünde жүрбөйт беле, бирөөнүн семьясын бузбай. Кайсы азыр жолдошуңуз менен жашап аткан келин ошентип айтып атабы? Ооба. Недавно эле атасынын 40 болдубу, болгон жокпу билбейм же. 40-ылыгы болуп бүттү же боло элекпи билбейм уже. Atam деген ыйлаган киши ушул көчөдө бирөөнүн семьясын бузуп жүрмөк беле, бирөөнүн каргышына калып. Кудайдын улуу күнүндө. Анысына болушуп анан мени тепкилеп салды да. Кошуна жай үйдө эле унчук албай эле эчтемке кыла албай эле туруп калды да. Бар эми милицияга бар деп. Мен эмне дей алам? Айта турган сөзүм өзүңөр билесиңер дейм. Семейный жашоонду ал эч ошенткенен түз эле милицияга бардым. Ага чейин түнү менен келгенин келип алып, акчам жок, таксиге паспортум менен телефонум кетти. Каяктан келдиңиз эле? Бишкектен келдим да. Чакырды эле же кандай? Чакырган келе эле кел сени сүйөм деп анан макул деп мурунку күнү кезиге албай калганмысың да ооруп жаттым да мен. Ооруп жатты, ошо түшүп аткан тейинче жолго тартып жолго келе бердим. Мен көрсүн билсин деп келсем ал меники эмес бирөөнүкү түштү баары бир дейт. Кудайдан коркпогон адам да. Келсеңиз ошентип анан жана чыгып сизди салып койдубу? Эртеси күнү кылатпай ал күнү тосуп албай койду да мени. Эмне кылсаң ошого мен чакырган эмесмин дейт кайра туруп. Менин атам сен өлтүргөнсүң, сен күнөөлүсүң деп тигинси тияктан жеп атат болбосо. Telefonumda SMS'lerin bari kalıp ketmedi. Sakız bolo telek içine olsa dağı. Telefonunuz kaydı hazır. Bişkekte şu taksi payki alıp ketken. Al kişiye de bir sire çaman görün. Tokmaktan tozu alam dep koyup tozu albay telefonunu öçürüp kaçtı odan. Azbeka больницага да бере албай атам паспорт жок деп. Күйөөм алып келмек деп эле атам. Же күйөөм чалсам албайт, сүйлөшпөйт мени менен. Жолдошуңуз өзү аты жөнү ким? Чиров Рахим. Чиров фамилиясы? Рахим. Аты? Аты Рахим. 92-жылкы. 96-жылкы. Отчествосы? Отчествосын унутуп калдым байке. Азыр башым эметпейт. Кайсы жерден болот? Токмок. Улуту? Улуту Тунган. Тунган улутунда. Экөөңүздүн ортоңуздарда азыр бала жок. Bir erkek balası var, 4 yaş болот bu yıl. Анын намында? Жок, менин атымда баягы ортодо ЗАГС жок да, ошол себептен да эчтемке кыла албай атам. Бирок по факту жашап жүргөнсүздөр. Жашап жүргөнбүз, элдин баары билет. Канча убакыттан бери сизге ушундай зордук, зомбулук көргөзүп жүрөт? Канча убакыттан бери сиздерди сабап жүрөт, сизди сабап жүрөт? 2 жылдан бери эле ушинтип атат. Бирок мен кечирип жүрдүм да, баары бир сүйгөн адамың болгондон кечирет экенсиң. Кечүүкү кылганым, могу кылган аябай слишком болуп кетти да. Сиз ушинтип сабап жүрсө деле сиз кечирип жүргөнсүз, э? Кечирип жүргөм. Жашайлык деп эле. Ооба. Мен де үйдөгүлөргө ушул үчүн уят болдум да. Ар бир айткан сөздөрүнө каршы чыгып мен бул мен ушул нерсени түшүнүп койгон жок. Азыр мени шылдыңдап отурат бул мени. Жаш кыз менен жашкан жакшы экен деп мени жылдыңдап да туя албастан кайра мени ушул күнгө чырып коюп. Белки жашалган кызы жаш кызбы? Ооба. 2003-2004. Бул азыр сизди сабаган боюнча кимге мындай больницага
түшкөндө травматологияга түштүңүз да. Ооба. Главврач, дежурный врач кабыл алып атканда ага түшүндүрдүңүзбү? Ушинтип мени жолдошуң уруп сабап койгондо айттыңызбы? Айттым, айтып эле атам, сурагандарга айтып эле атам. Ал ошол дежурный врач күйөөсүнөн уур токмокко алыныптыр деп ошо милиция кызматкерлерин чакырдыбы? Келип эле атышкан, бирок ошонун точносын айта албай атам мен. Башым ооруп атат уже. Азыр башыңыз ооруп атабы? Ооруп атат. Башым айланып атат, бат-баттан кулагыма уже звуктар угулуп эле. Милиция кызматкерлери менен жекеме-жеке жолугуп сүйлөшө элек экенсиз да? Кечээ сүйлөшкөндөн бери сүйлөшө элекмин. Чалсам эле жаман көрүп, нормально жооп беришпейт. Мен да эмне сурайын деп атып эле унутуп калам сөзүмдү. Милиция кызматкерлери кайдыгерлик мамиле кылып атат ошондо? Билбейм кандай ойлоп атышат, кандай иштеп атышат. Бул иш боюнча биле албай атам, айта албай турам. Чалып турсаңыз кой турчу деп коет. Кечке эле сурай бересиңби? Кое тур да. Деп эле атышат. Травматологиядан алдында ошол сизди гинекология жагына алып кирип кетишкен, э? Гинекология жагынан дагы текшерип карашты. Таза, жакшы түшпөптүр ичиңиздеги бала деп тазалап беришти, рахмат аларына. Анан сразу эле ошо травматология менен гинекология деп экөөнү бирдей карап атышат да азыр. Жок, азыр мына боюңуздан кече түшкөн, туурабы? Мурда эле түштү. Ал боюңуздан ошондо тиги жолдошуңуз уруп сабап атып жатат да боюңуздан. Экөө монтип чалып кешке жалжактап эметкенде мен нерв болдум да, стресс болдум аябай. Ошо смстери бар болчу, телефонумда калып кетпедиби? Ошо психический давление болуп атып. Ошондон түштү. Мурда күнү түшүп атат. Анан кече кайра чакырып атат сизди боюма. Мурда күнү түштү, ошондо эле кечинде сразу эле келдим да, мен чакыргандан келсем, анан мен шылдыңга салып атышат да. Жолум төлөп албай. Ошондо боюңуздан түшүп калганда үйүңүздөн эле түшүп калганда, Подружкамдын үйүндө болчу, анан подружкама айтып, кой мен кетейин, эртеңки күнү ызычуу болсок дагы сенин үйүң, сенин атың чыгат деп, ошо мен кечээ ошо күйөөм менен калганын баарын бүтүрөйүн деп келген болчумун да, чакырса барып кезигейин депчи. Эртеңки күнү сен да жаман аттуу болуп каласың деп кеткен болчумун. Анан келсем, чакырып коюп келсем, сүйлөшпөй коюшту да мени менен, такыр кезикпей да коюп, качып туруп алды. Токмоктун бир жеринде болду, билбем каягында болду. Таппай эле койдум да. Жолдошуңуз менен түшүнүктүү, тиги боюңуздан түшкөндө медицинский жардамга бир кайрылган эмессизби? Ана мурунку күнү УЗИге түшүп келгенде жакшы эле болчу, сонун эле бала уже жүрөгү кыймылдап атыптыр, жүрөгү согуп атыптыр, жакшы деген да. Анан сразу нерв болдум, сразу эле түшүп калды анан. Боюңуздан. Ооба. Боюңуздан түшүп калгандан кийин мындай баягы ажатканадан түштү да, туурабы? Ооба. Анан ажатканадан боюңуздан түшүп калгандан кийин ошол гинекологторго же роддомго бир жерге барып кайрылган жоксуңузбу? Акчам жок, бара албай отургам, анан бияка чакыргандан келгем да. Жолдошуңуз жардам берем деп чакырды? Аны да жардам берем, болбосо ошо менен келбей эле кой, келем десең азыр кел дегенинен түнү менен чыгып алгам да менчик, анан макул деп келип алсам. Булар ушу кезикпей коюшту да мага. Жолдошуңуз менен жолуккан малда ушундай чыр-чатак чыгып, чыгып, сөзмө-сөз кайым айтыш болуп атат, анан ушинтип сабап коет. Ооба. Сабап койгондон кийин ушу 102 скорый помощьта ким чалып берип атат? Ошоктогу мойкада баягы кирип чыккан тааныш болуп калышты да уже. Ал байкелердин бирөөсү чыгып баратыптыр, мени срочно милицияга жеткирип коюңузчу дедим. Десем, эмне Рашка күйөөң ушуну кылдыбы деди. Анан ооба десем, мен сүйлөшүп коеюнбу деди. Анан билбейм, анан сүйлөшпөйсүзбү, ал өзүңүздүн ишиңиз деп алып, мен эмне деп сүйлөдүм, эмне деп жооп бердим билбейм, сразу эле мен милицияга дедим.
Сразу эле милициянын жанына алып барып түшүрдү да ал киши кетти. Мен калып калдым. Милицияга кирип кеттим. Милицияга кирип арыз жаздыңыз. Ушинтип жолдошум мени салып койду. Эртең менен сен Иманалиева мээримсиңби дешти. Анан ооба десем, кантка барып арыз жазган турбайсыңбы деди. Анан ооба жазгам десем, сразу эле больницага жөнөтүштү да мени. Ошо менен милиция кызматкерлери сиз роодуга барганда арыз жазам деп. Сразу алып эле демеге больницага алып барышты. Ошентип анан азыр больницада. Азыр больницада. Анан тергөө иштери жүрүп атат, эмне болуп атат билбей атам. Чалсам эле мен эми толук кандай десем, күйөөңүз 7 сутка отурам деди. Отуруп ошо күнөөсүнө 7 сутка берилет экен. Ошону отуруп алып эле кете берет деди. Эмнеге антип атасыңар, бир үстүнөн түшүп карап койбойт белеңер десем, ошондой болуп атат бизде дагы деп телефон кечке чала бербечи, мен өзүм керек болсоң чалып же өзүм барып кетем деп тиги эртең менен ушинтип койду. Ал эжеңиз ушул канттын роодусунда иштейт, Жок, Ивановкада эже эмеде роодуда иштеген эже, мага тергөөчү болуп аткан адам экен ал. Анын номери да жокпу, Анын номери жана сизге жөнөткөм да. Ошол эже. Ошол жак менен туура тактап байланыш билсеңиздер болот. Жолдошуңуздун номери? Жолдошумдун номери бар. Барбы? Бересиз мага? Берейин. Баламды чогултуп отурам бул жердечи. Бул жашайт, мен жашайт. Эртең күнүм аяктан чыккан күндө деле мен жөн турбаймын, жөн коюп койбойм, буларды соо жашатпайм. Кудайдын улуу күнүндө ушундай кылдыбы мени? Балам ыйлап атат жакта, папа качан келет, папам сагындым деп ыйлап отурат, болбосо. Күн көрсөтпөйм барыбир, мен жашатпайм барыбир. Ушунчага жеткенден кийин күнүбү түнүбү таап туруп муздап кетем мен барыбир. Мен жашоопду кандай буздум? Жашообузган кандай экенин көрсүн, билсин. Жашоомду бузуп кече келип алып мага жөн эле күйөөм деп сүйлөйт. Өзүм бияқта жыргап жүргөнсүм. Ичкүйдүүлүк менен барып жашатпайм мен по-любому. Bir gün olsa bir gün kılap olsa şunu bitirem dep kelgenden şunu bitirip durup çıkam. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, эми бул келиндин баягы айтып атканын ушунчалык ачуусу келгенден эми айтып жатат. Больницадан чыксам, аны мен өлтүрүп кетем, же ал мени өлтүрүп кетсин деп атат. Эми баягы муну менен эмнени айткым келип жатат? Баягы зордук зомбулукка чара көрүлбөсө, негизи эле баардык нерсе ушундай майда чүйдөдөн башталып отуруп, баягы өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Мамлекетибизде, мекенибизде канча деген үй бүлөлөр ушундай нерселерден жабыркаланып, канча деген адамдар жок болуп жана бар болуп кетип атат. Ошол туугандар, каналдан четтебей туруңуздар. Эгерде жолдошу угуп жаткан болсоң, дагы бир жолу сага ушу экран аркылуу кайрылып кетейин. Өзүңдүн тарабыңды дагы айта кетсең, биз сизге микрофон сунганга даярбыз. Азыр эми келинчегиңдин айткандарын уктуң. Телефон чалсам жолукпайм деп качып атасың, семейный разборкага эмне тиешең бар деп. Бирок келинчегиң бизге ушинтип кайрылып, мени жолдошум ушунча жылдан бери сабап келе жатат. Эч кандай чара көрүлбөйт. Анан эми ушинтип милиция кызматкерлери заявленияны алып туруп, алар дагы эч кандай чара көрбөй жатат деп койду. Келип жардам берип коюңуздарчы, үнүмдүү болгон жерге жеткизип берип коюңуздарчы, мага окшогон келиндер болбосо экен деген ой менен бизге кайрылыптыр. Сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы.